Баткенге жиберилүүчү жардамга Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Курманбек Батырга арналган республикалык айтыштын 1 миллион сом байге акчасы да Баткен элине берилерин уюштуруучулар билдиришти. Кыргыз-тажик чек арасында куралдуу кагылыштан эвакуацияланган жарандарга жардам көрсөтүү үчүн Жалал-Абад облусунун аймагында 12 штаб иш алып барууда. Учурда облустун райондорунда да гуманитардык жардам жыйноо түйүндөрү иштеп жатат. Кече Жалал-Абадтан Баткенге 30 тонна гуманитардык жардам жөнөтүлгөн. Жалал-Абад облусунан Баткенге гуманитардык жардамдарды чогултуу пункттарынын даректери. Аксы району Кербен шаарынын Борбору Умиталиев көчөсү номер 1, Алабука району Алабука райондук мамлекеттик администрациясынын имараты Ибраимов көчөсү номер 37, Базаркоргон району Базаркоргон райондук мамлекеттик администрациясынын имаратынын алдындагы борбордук аянт Осмонов көчөсү номер 170, Нокен району Нокен райондук мамлекеттик администрациясынын имараты Турдумбетов көчөсү 37, Сузак району Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын имараты Сатыбалды Палван көчөсү номер 108, Тогуз-Торо району райондук маданият үйү Жeenалиев көчөсү номер 56, Токтогул району Токтогул шаарынын борбордук аянты Сүйөркулов көчөсү номер 1, Чаткал району Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын имараты Айдаров көчөсү номер 17, Жалал-Абад шаары Эркиндик аянты, Каракөл шаары мэриянын имараты Ленина көчөсү номер 1, Каракөл шаары мэриянын имараты Ленин көчөсү номер 1, Майлы суу шаары борбордук мечит Ленин көчөсү, Ташкөмүр шаары мэриянын имараты Сыдыков көчөсү номер 24.